Ак Суу районунун Каракол айылында милиция бөлүмчөсүнүн ачылыш аземи болуп өттү. Түп айылынын тазалык муниципалдык ишканасына жаңы техникалар алынды. Балыкчы Шадык жалпы дарыгердик практика борбору заманбап үлгүдөгү көз текшерүүчү аппарат менен камсыз болду. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Жанара Алмазбекова, саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Талантбек Иманов Франциянын элчиси Франсуа Делаус менен Толлыжа тармагын өнүктүрүү долбоорун талкуулады. Ведомствонун басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жолугушууга француз адистери дагы катышкан. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүү үчүн Франциядан инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгү каралды. Француз компанияларынын жогорку технологиялуу лыжа курортторун түзүү тажрыйбасына өзгөчө көңүл бурулду. Франциянын элчиси Талантбек Имановго активдүү кызматташкандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, француз компанияларынын республикага болгон кызыгуусу артып жаткандыгын белгиледи. Ал ошондой эле Кыргызстанда инвестицияларды тартуу жана бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүнүн маанилүүлүгүн кошумчалады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев баштаган делегация Борбордук Азия, Корея Республикасы 16-чы кызматташтык форумуна катышат. Тышкы иштер министрлеринин деңгээлиндеги форум 1 ноябрда Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтөт. Алдыдагы форумдун күн тартибинде логистика, саламаттыкты сактоо, экология, санариптештирүү, туризм жана билим берүү боюнча панелдик сессиялар өтөт. Бул багыттар боюнча Кыргызстан Корея менен эки тараптуу негизде да, форумдун алкагында да жемиштүү иш алып барууда. Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик органдары тарабынан форумдун алдыдагы жыйынына даярдык көрүү боюнча тийиштүү иштер жүргүзүлүп, гибрид форматында баяндамалар жана презентациялар пландаштырылган. Форумдун алкагында эки тараптуу жолугушуулар да пландалууда. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы менен кытайлык компаниянын ортосунда Кара Кече көмүр кенинин аймагында көмүрдү байытуу заводун биргелешип куруу жөнүндө келишимге кол коюлду. Келишимге Кыргыз көмүрдүн директору Азамат Сейиткожоев жана кытайлык компаниянын директору Го Шуцай кол койду. Ага ылайык заводдун курулушун биргелешип жүргүзөт жана тараптардын узак мөөнөттүү долбоорлорду чогуу ишке ашырат. Тараптар Кыргызстандын мыйзамдарынын алкагында иш жүргүзө турганы белгиленген. Белгилей кетсек, 25 октябрда Кытайдын премьер-министри Ли Цзяндын Бишкектеги расмий сапарынын алкагында 12 документке кол коюлган. Ак Суу районунун Каракол айылында милиция бөлүмчөсүнүн ачылыш аземи болуп өттү. Аталган милиция бөлүмчөсү 4 айыл өкмөттү, 11 айылды жана 22.478 адамдын коомдук коопсуздук маселелерин көзөмөлдөп келет. Аталган иш чара туурасында кененирээк Алтынай Рыспай кызынын сюжетинде. Ак Суу районуна караштуу Каракол айыл аймагындагы Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн Каракол айылдык милиция бөлүмүнүн ачылышы болуп өттү. Салтанаттуу иш чарага район акими, областык ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси, райондук милиция бөлүмүнүн кызматкерлери, ветерандар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары катышты. Аталган бөлүмдүн курулушуна Ак Суу райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан Ак Суу өнүктүрүү фондунан 2.340.000 сом, Каракол айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен 64.000 сом акча каражаты бөлүнүп, жалпы 2.404.000 сом сарпталды. Куруу иштери толугу менен 1,5 айда бүткөрүлүп, ишке берилди. Бүгүнкү күндө ички иштер министри биздин Улан Омоканович Ниязбековдун тапшырмасынын алкагында жергиликтүү бийлик менен биргеликте элге кызмат кылуу боюнча иштерди үзгүлтүксүз алып баруудабыз. Ошондой эле бүгүнкү айылдык милициянын бөлүмүнүн ачылышына биздин райондук аким, район башчысы Мунарбек Жумабаевдин чоң салымы бар, колдоосу көргөзүлүп, 2.404.000 сумма да акча бөлүнүп, айылдык милиция бөлүмү салынып бүтүп, бүгүнкү күндө ачылыш боюнча аземи болуп өтүп ишке берилди.
Элге жакындан жардам көрсөтүү жана коомдук коопсуздук маселесин жөнгө салуу максатында Айыл жергесинде мындай милиция бөлүмчөсүнүн ачылышы учурдун талабы. Бул милиция бөлүмчөсүндө 8 кызматкер эмгек кылат. Айыл аймактагы айрым тартип бузуулар, мал урдоо, үй бүлөлүк келишпестиктер сыяктуу көйгөйлөр болуп келген. Эми бул сындуу маселелер жеринен ыкчам чечилип, көзөмөлгө алынып турмакчы. Бөлүмдүн ачылыш негизи себеби мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин өлкөдө административдик территориалдык реформа жүрүп атат. Бул Каракол айыл өкмөтүнө 3 айыл өкмөт бирип атат. Ошо айыл өкмөттүн борбору катары Каракол айылы эсептелинет. Ошондуктан бул жерде элдин саны көбөйөт. Мурда ушу милиция кызматкерлери ар кай жакта иштешип, шарт жок болчу. Ошол маселени чечүү боюнча ушу Ак Суу райондук өнүктүрүү фондунан биз 2 миллион 900 миң сомго проектini жактырып бердик. Бүгүнкү күндө тендерден уткан суммасы 2 миллион 300. Буга чейин деле биздин Жыргалаң айыл өкмөтүндө дагы көйгөй болчу. Ал жака 2021 жылы бир пом салып бердик. Андан сырткары биздин ушул Бозучук айыл өкмөтүнүн Нововознесеновка айылында дагы пом жок болчу. Былтыр 2022 жылы ал жака салып бердик. Эми негизиден ушул биздин элибиздин коопсуздугун сактоо үчүн биздин милиция кызматкерлеринин орду аябай чоң. Ошондуктан буларга жакшы шарттар түзүп берсек, элдин коопсуздугу Кудай буйруса жакшы болот. Анан убакыттан пайдаланып, эртең 1 ноябрь жалпы милиция кызматкерлерини кесиптик майрам менен чын дилимден куттуктайм. Каракол айылдык милиция бөлүмчөсү 4 айыл өкмөт жана 11 айылда коомдук коопсуздук маселесин жөнгө салат. Акыркы жылдары эскилиги жеткен имараттарды жаңыртуу жана жаңы объектилерди куруу жагдайы корчутуруп, кызматкерлерге бир катар ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Атайын Скөл маалымат жаңылыктары үчүн Ак Суу районунан. Түп айылынын тазалык муниципалдык ишканасына жаңы 4 техника алынды. Бул техникалардын келиши Кыргыз-Өзбек фондусу менен түзүлгөн келишимдин негизинде ишке ашты. Ушул жылдын акырына чейин район аймагындагы 5 айыл аймакка дагы 10 техника алынат. Мындан ары айылдын тазалыгы камсыздалып, көйгөй жаралбай турган болду. Көчөдө жаткан таштандылар тазаланып, убагы менен чыгарылат дейди жергиликтүү бийлик. Түп айылынын тазалык муниципалдык ишканасына техникалар Кыргыз-Өзбек фондусу менен түзүлгөн келишимдин негизинде алынды. Бизде Түп районунун Түп айыл өкмөтүнө жаңы Кыргыз-Өзбек фондусунан 4 техника келди. Башка айыл өкмөттөргө дагы техника алуу үстүндө иштерди жүргүзүп атабыз. Кудайым буйруса, ушу 2023 жылдын аягына чейин дагы айыл өкмөттөрдү техника менен камсыз кылуу жагын бардыгыбыз бирдикте иш алып барып жатабыз. Буга чейин Түп айыл өкмөтүнүн тазалык муниципалдык ишканасынын карамагында бир гана таштанды чыгаруучу техника бар болчу. Мындан улам кызматкерлерге жана жергиликтүү тургундарга бир топ көйгөйлөр жаралып келген. Жаңы алынган техникалардын келиши менен иш ыргагы кыйла жакшырды. Техника келгени жакшы эле болуп калды. Себеби баары бир канчалык көп болсо, жаңы болсо ыкчам чыгарып турууга жетишпей эле техникалар эски болуп бузула берчү. Азыр элге жакшы эле болуп калды. Эми бизде элибиз колдоп ушу көчөлөргө чыгарбай, чыгарса да мүчөк менен чыгарып берсе. Алынып келинген 4 техниканын жалпы наркы 295 миң АКШ долларын түзөт. Анын 30% жергиликтүү бюджеттен каралып, калганын 5 жылдын ичинде төлөп берүүгө келишим түзүлгөн. Азыркы күндө Кыргыз-Өзбек фондунун жетекчиси өзү келип ушул 3 техниканы, 3 атайын техникаларды бизге тапшырып берип кетти. Бул акыр-чыкыр жыйноочу автоунаа, самосвал автоунаасы жана телескопичка. 3-чү техникабыз ушу ноябрдын башында келет деп турабыз. Ал болсо асфальт жолду жууп, шыпырып, анан кышында кар түртө турган Isuzu маркасындагы техникалар. 4 тең Isuzu маркасындагы техникалар. Абдан жогорку сапаттагы жаңы техникалар. Мындан сырткары Түп районунун 5 айыл аймагы жылдын акырына чейин тазалыкка керектелүүчү 2 жаңы техникаларга ээ болушмакчы. Ал үчүн республикалык бюджеттен ар бирине 10 миллион акча каражаты каралган. Ошондо Түп аймагына дагы 10 техниканын келиши күтүлүүдө. Жанара Алмазбекова, Асылбек Касенов, Мадина Бакирова, Сүккөл жаңылыктары. Каракол шаарында Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин буйругунун негизинде экологиялык абалды жакшыртуу жана түтүнгө каршы күрөшүү боюнча Ысык көл регионалдык башкармалыгынын экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын өкүлдөрү мончолорду текшерип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Анда жуунуучу жайлар пластик идиштерди
тегүү калдыктарын отко жагууга болбой тургандыгын айтып, эскертүүлөр берилди. Эгерде пластикалык каражаттарды жагып жаткан учур катталса, алдыдагы рейдтерде чара көрүлөрүн билдиришти. Белгилей кетсек, Каракол шаарында жалпы каттоодо турган 26 жуунуучу жай бар. Ак Суу районундагы психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде атайын жетекчилик тарабынан бейтаптарга арналган чакан программадагы майрамдык концерт уюштурулду. Ал жакта бүгүнкү күндө психикалык жагынан жабыркаган 250-гө жакын аял заты дарыланууда. Кененирээк кабарчы улантат. Ак Суу райондук психоневрологиялык мекемедеги бейтаптарга бүгүнкү күндө атайын аларга карата боз салкын элдик ыр-би ансамбли жана жеке чыгармачыл адамдар болуп кайрымдуулук концертин өткөзүшүп, аларга жагымдуу маанай тартуулашты. Буга чейин атайын майрам сайын ушундай иш-чаралар өтүп турчу, бирок бул жолкусун майрам күнүн күтпөстөн майрам күнү деп белгилешүүдө. Бүгүнкү иш-чара биздин демөөрчүлөрүбүз ар дайым келип кыздарыбыздын, кызмат алуучу кыздарыбыздын көңүлүн көтөрүп турушат ар бир майрамда. Анан бүгүн деген майрамы жок эле, мындай эле көптөн бери келелекпиз деп өзүлөр келишип, ушундай благотворительный концерт өткөрүп турган кези. Бардыгын Жамиля айым биздин ар дайым келип турган демөөрчүбүз, ошол уюштуруп боз салкын ансамбль келип отурат. Андан тышкары дагы областтык жетекчиликтен жана райондук жетекчиликтен дагы жардам көрсөтүлүп, ошол тараптан да уюштурулуп өткөрүлүп аткан бүгүнкү майрамдык кече. Жаратылышында эле жаралгандан эле баягы мыкты аял болоюн, мыкты кыз болоюн, мыкты эне болоюн деп жаралабыз да. Бирок ушул бул жерде жаткан аялдардын эмеси мен башкача жеңилирээк, жакшы эме менен айткым келип атат. Мүмкүнчүлүгү чектелген деп да айтпайм, кичине баягы аң сезиминен жабыркаган айымдар да. Анан булардын деле өзүнчө бир понятиясы бар, өзүнчө бир жашоо болгон көз караштары бар да. Ошон үчүн ошолор майрам болбосо деле мындай келип кичине ыр белектерди тартуулап коелу дегенбиз. Андан сырткары ыр концертный программабыздан сырткары да эмебиз бар. Биздин өзүбүздүн эле тааныштардан чогулган белектерибиз бар. Ошол бүткөндө ошолорду тапшырып, кичине көңүлдөрүн көтөрүп коелу деп атабыз. Турмуштун ачуу таттуусун көрбөй, эл менен бирге коомчулукка аралаша албаган айымдардын көздөрүндө бөлөк жашоосу бардай көрүнөт. Алардын самаган кыялдары кайсыл жакка алып барары эч кимге белгисиз. Илимде далилденбептир. Оорулуу адамдар булар акылдуу же биз соо жүргөн адамдар акылдуу деп ушул күнгө чейин окумуштуулар дагы эле далилдеп келе элек экен. Бирок мен айтар элем, ушундай оорулар такыр эле жок болсун. Журтчулугубузда тынччылык, токчулук, аманчылык болуп эле жергебизде. Деги эле дүйнө жүзүндө тынччылык болсун. Эмне деген аламат апааттар болот. Адамзатка мен ушу ыйман берсин деп жараткандан тилейт элем. Ырчы достор менен, сахна ырчылары менен уже экинчи жолу Ак Сууга алып келип ушундай концерт өткөрүп атабыз. Колубуздан келишинче жардам кылып эле, просто кичине жакшы маанай тартуулайлы деп эле келип атабыз да. Ушундай иштер менен көп эле алектенебиз. Ушунда биздин Скөл областынын уйгарым өкүлчүлүгүнө чоң ыраазычылык айтат элем. Дайыма поддержка кылышат, ушундай проекттерди эч качан отказ беришпейт. Концерттик кечеде бейтаптарга атайын конкурс уюштуруп, жеңүүчүгө белектер тапшырылып, андан соң атайын алар үчүн дайындалган даамдуу түштөнүү берилди. Мына ушундай эле азыр сонун жагымдуу концерттик маанайдан кийин биздин бейтаптар ПССМдин ашпозчулары жасаган атайын даамдуу аштарга келип тамактанышмакчы. Бул жерде биринчи тамак суюк, ошондой эле экинчи лагман, үчүнчү салат менен жемиштер коштолот. Тамагыңар таттуу болсун. Социалдык стационардык психоневрологиялык мекемесинде бүгүнкү күндө 248 социалдык кызмат алуучу бейтап дарыланып келет. Ал жакта 18 жаштан 80 жашка чейинки айымдар жайгашкан. Бардык дары-дармек жана тамак-аш азыктары мамлекет тарабынан каржыланат. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысыкөл жаңылыктар үчүн Ак Суу районунан.
Балыкчы шаардык жалпы дарыгердик практика борбору заманбап үлгүдөгү көз текшерүүчү аппарат менен камсыз болду. Эми Балыкчы шаарынын жана Тоң Ысык көл районунун тургундары акысыз түрдө аппараттык текшерүүдөн өтүп, окулисттен кеңеш алса болот. Бул жабдуулар Швейцария Кызыл Жарым Ай коому аркылуу каржыланып колдонууга берилди. Кененирээк кийинки материал. Көз оорулары жана көрүүнүн начарлашы акыркы учурларда орчундуу көйгөйгө айланууда. Мурда улгайгандар арасында көздүн начар көрүүсү басымдуулук кылса, бүгүнкү күндө кичинекей балдар арасында жабыркагандар арбын. Улуттук Кызыл Ай коому калктын саламаттыгына тиешелүү анализ жүргүзгөн соң, Балыкчы шаардык жалпы дарыгердик практика борборуна заманбап көз аппаратын тапшырды. Биз бүгүн алып келген бул жабдуулардын баары тең швейцариялык Кызыл Чырым биздин Кыргызстан Кызыл Ай коому аркылуу каржылоо жүргүзүп алып берип атабыз. Эмне үчүн бул аппарат берилип атат? Анткени бизде Кыргызстанда анализдүү жана жүргүзгөндө Кыргызстанда эрте көздү көрбөй калуу коркунучу бар. Ошонун алдын алуу иштерин эмне кылыш керек? Биз анализдеп жүргүзүп, кандай жабдуулар керек деп, ушул швейцариялык Кызыл Чырымдын колдоосу менен оборудованияларды алып келдик. Балыкчы шаарынын жана жакынкы айыл аймак тургундарынын жашоочулары эми борборго барбастан дарылануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Көз аппараты Швейцария Кызыл Чырым коому аркылуу каржыланып колдонууга берилди. Мурда так диагноз коюу көйгөй жаратып келсе, эми жаңы аппарат аркылуу иш ыргагы жөнгө салынды. Бүгүн бизде абдан кубанычтуу күн болуп атат. Биздин көз доктурубузга, көз доктур кабинетине Кызыл Ай Кыргызстан коомунун атынан ушундай чоң жакшы заманбап аппарат берилип атат. Буюрса рефрактометр деп аталат. Бул адамдардын көздүн багы миопия деп айтылат. Бир мындай ракты көрбөгөн, жакынды көрбөгөндөр бар адамдар ошолордун тууралап диагнозун чыгарып берчү аппарат. Буга чейин мындай аппарат Ысык көл облустук бириккен ооруканасына жана Каракол үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна алынып берилген. Көз текшерген жана операция жүргүзүүгө ылайыкталган аппараттардын жалпы наркы 8 миллион 395 миң сомду түзөт. Миргүл Жеңишова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Балыкчы шаары. Абылай Сатылганов кыргыз элине эмгеги сиңген улуу инсан, ал өзүнүн басып өткөн жолунда бир катар жетекчилик кызматтарды аркалаган. Өзүнүн кичи мекени Дархан айылында Абылай Сатылгановдун 90 жылдыгы белгиленди. Абылай Сатылгановдун 90 жылдык юбилейлик иш-чарасынын ачылыш аземи ага арналган атайын бюстун лентасын кесүү менен башталып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни ойнолуп, андан соң эскерүү сөздөрү расмий өкүлдөргө берилди. Иш-чара атайын Дархан айыл өкмөтү тарабынан уюштурулуп, Жетөгүз райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким жана айыл тургундары Абылай Сатылганов менен чогуу иштешкен саналаш адамдар да катышышты. Бул атабыздын убагында кылган эмгеги, бул күчтүү айыл, күчтүү өлкө демекчи. Илгери колхоздор күчтүү болуп, килейген СССРди кармап турган экен. Ошол СССР убагында чоң колхоз Ала тоонун башкармасы болуп көп жыл эмгектенип, башка колхоздордо дагы рядовойдон баштап ошол башкармага чейин эмгектенген экен. Салымы аябай чоң кошкон экен. Ошол жакшы эмгектенгени үчүн далай сыйлыктарга ээ болуптур. Ошо менен катар мынакей ушул эмгектерин баалап, Дархан айылында ушул мектептин аты да ыйгарылган. Мамлекетке эмгеги сиңген залкар инсандын эстелиги Дархан айылындагы Абылай Сатылганов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин алдына коюлган. Тактап айтсак, бул мектепке 2001 жылда Абылай Сатылгановдун ысымы ыйгарылган. 2021 жылы мектеп толугу менен жаңыланган. Бүгүнкү күндө жыл аяктаган сайын жакшы окуган окуучуларга Абылай атабыздын балдары, неберелери ушул мектепке 10 миң сом өлчөмүндөгү акчалай сыйлык берип турушат. Мектебибиз район ичиндеги алдыңкы мектептердин катарына кирет деп ойлойм. Себеби райондон, областтан окуучуларыбыз алдыңкы орундарда алып келүүдө. Бүгүнкү күндөгү бул иш-чараны Абылай атабыздын өзүнүн балдары ушул Абылай атанын эстелигин коюп атышат. Сатылганов Абылай 1933 жылдын 3 сентябрында Түп районуна караштуу Каркыра жайлоосунда туулган. 1941 жылы Дархан орто мектебине 1-класска кирип, мектепти ушул жерден аяктаган. Ысык көл облусунун ардактуу атулуу эмгек кызыл туу орденинин ээси, Лениндин 100 жылдык медалынын алуучусу, 3 жолку эмгек медалынын, СССРдын жогорку советинин президиумунун ардак грамоталарынын ээси. Ал өзүнүн бүтүндөй өмүрүн элге кызмат кылуу менен ак дил иштегендиги үчүн тарыхта калган. Бүгүн ошо атамдын 90 жылдыгына арналган юбилейине карата ошо бюстун жасап, эстелигин жасап коюп аттык эле. Ошонун ачылышын кылып атабыз. Ачылышын жасап,
бул кишинин эмгеги бул айлык эмес, ушу Ысык көл областына бардык республикага чейин белгилүү инсан ушул эскерүү кылып бүүсүн кийинки жалпы муундар, келечек муундар ушул киши менен түздөлүп, ушул кишинин жолун жолдоп, эстеп жүргүдөй кылып, ушу эстелигин ачылышын кылып атабыз. Атам өлсө өлсүн, бирок атамды көргөн өлбөсүн деген маанилүү сөз сыяктуу Абылай атабыздын балдары, неберелери бүгүнкү күндө ал кишинин басып өткөн жолун угуп, сыймыктанып турган чагы. Менин айылым Дархан Таалам аттуу китептин автору. Анда ал китепте Дархан айылынын тарыхы жана санжырасы туурасында жазган. Айта кетсек, Абылай Сатылганов өрнөктүү өмүр жолун Дархан айылына арнап 2004-жылдын ноябрь айында дүйнөдөн кайткан. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Жети Өгүз районунан. Кыргыз гидромет борбору аба ырайына байланыштуу чукул билдирүү таратты. 1-2 ноябрь күндөрү Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Мындан улам унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты так сактаңыздар. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар ушулар болду. Алдыда эл аралык жаңылыктар менен кесиптешим Миргүл Жеңишова кененирээк тааныштырат. Саламатта туруңуздар.